Assalamu alaikum qadırman zamandaşlar. Elter Qoomduk Teleradio kompaniyasının el narkı tele dolborunun gezektegi sany owoda. Bugünkü görsötübüzdün maselesi alyskı tuğandan jakynky qoşuna. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков. Ушул эреже кандай учурда иштейт? Мунун мааниси кандай? Бул жанагы кадимки эле кошуналар жөнүндөгү маселеби? Же болбосо мындай эл аралык деңгээлге чейинки маселелерди көтөргөнгө дагы бир методикалык же болбосо мындай усулдук ыкма болуп береби? Ушулардын айланасында сөз кылуу үчүн бүгүнкү агайларыбызды студиябызга чакырып алган элек. Эми жолу улук Сапарбек абабыз олтурат бул жерде. Топту сиз бузуп берсеңиз. Bu koşuna degen köp yıllardan beri el arasında aytılıp kelatkan söz koşunanın ıntımaktуу yaşaşına üybülöden bolot. Ayrıkça alardın tigi mamilesi bir-biri menen ısık bolsa bir tuğandan da jakın bolot. Jana alyskı tuğandan jakın koşuna dep uşunu aytat. Koşuna jamandık jakşılığına jakşı koşuna kuyup durat. Alemin içine içi tararak göre albagan koşunalar dele bolot. Alar menen öydö tömön ay munungdu munday alıp koybaysın mı? Tigi uyuңdu ar jaka baylabaysın mı? Degen sözdör el arasında köbele bolot. Biri koşulardın içinen ayrıkça Kırgız halkı ıntımaktуу el gelgen. İlgerteden ele tegi bizdin jaralgandan tartıp ayabay ıntımaktaşkan. Birin biri jaman görgön emes. Bir jaka ketkende koşunasına üyünün açkıçın taştap ketken. Bul özü jana tuğandan da jakın sezilip oşol bolsa jamandık jakşılığı bütün aralaşıp jüröt da. Oşonduktan janagı el arasında aytılgan söz uşul. Alyskı tuğandan jakınky tuğan der. Hem alysta jürgen tuğanın andasında bir gelet da. Tuğan koşuna bolsa güntünü aralaşıp janında jürüp atpay. Kudası ön gelse uzatışat, toy toburun bolsa uzatışat, jamandığında tikegimsi menen tik durat. Сапарбек аба, эми ушул кошуна дегенде биз кандайдыр жакшы сезимдерди, коңшу деген бир мындай ошо туугандай болгон бир жакын адамды элестетебиз да. Бирок бүгүнкү күндө заман өзгөрүп кайсы бир деңгээлде, мисалы кабат үйдө шаарда жашаган кошуналар бири-бирин эзели көрбөгөн, тааныбагандар бар. Салам бергенге жарашпайт бири-бири мененчи. Анан бул эмне? Биздин наркыбыздын кеткениби, же болбосо замандын талабы ушубу? Мындай болуп атпайбы? Этажда жашагандар бiri тааныбайт экен кошуна турушуп. Тигил менен бул үйдө бирин-бири тааныбайт экен, билбейм, бирөө кирип чыгат го деп айтат. Ал эми сыртта айыл жеринде катарлаш үйлөрү турат. Алар бирин-бири таанып жакшы мамиле жасашат. Экинчиден азыркы замандын ааламдашкан мезгилдеги адамдын пейлине жараша, кыялына жараша ушундай өзгөрүүлөр болуп атат го деп атам. Эми сиздин оюңузча кандай? Эми сиз деген ушул кыргыздын салтын, наркын алып жүргөн чоң агаларыбыздын бирисиз. Ушул кыргыздын жан дүйнөсүндө ушул чогуу жашаган жамаатчылык, орусча айтканда коллективизм деген ушундай бир сезим аябай жакшы эле да. Ушинтип бирөөнүн эмне жасап атканын баары билип турат эле. Жамандыгын да билип турат эле, жакшылыгын да билип турат эле, жакшылыгын тең бөлүшөт эле, жамандыгын дагы тең көтөрүшөт эле. Анан кийин азыр ар бирибиз баягындай жеке хан болуп, жеке бий болуп эле анан кийин өзүбүздүн ичибизде эле өзүбүз кайнап өзүбүзчө. Анан эч ким менен киришпей, ал тургай мындай кошуна болсок дагы бири-бирин тааныбай, ошонусу жакшы эми биз кошуна болгондон кийин сый бололу дешип эле анан кийин ушуга өтүп баратат да. Бул колдой турган ишпи? Же болбосо жанагы илгерки эле кыргыздын мындай жан дүйнөсүн кайра калыбына келтиргенибиз жакшыбы? Адам менен адамдын байланышып жүргөнү жакшы болот. Тигил бөлөк улут экен, бул бөлөк улут экен деп. Же болбосо бул саяк экен, бул болсо солт экен деп бөлбөй. Бул эң негизгиси биринчи адам өзүнүн ичиндеги пейлин оңдош керек.
Анан кийин адамгерчилик мамилени бузбай, ошол кошуна менен ынтымакташууга аракет жасап, бири-бири менен чай беришип, мындай мамилесин түзүк кылса жакшы эле болмок. Азыркы жанагы биздин базар экономикасына карата элдин көпчүлүгү ушу 20 жылдан бери карай ажырым пайда болуп атат да ортосунда. Эми ушуну ынтымакташтыруу ар бир адамдын өзүнүн эле ниетинен го дейм да мен. Рахмат, Сапарбекова. Эми сөздү дагы бир аз кызытыш үчүн ушундай маселелерди көбүрөөк ойлонуп, көбүрөөк ушулар боюнча түйшөлүп жүргөн биздин жазуучу агабыз олтурат. Маматова, эми сизге сөз берели. Бардыгы акырын зарылы керектүүсү улуттун аң сезимине жуга тургандары кайрадан жаңырып, кайрадан ошол реконструкция болуп дегендей элдин аң сезиминен дагы тереңдеп орун алып, өзүнүн маанисине, каадасына, салтына ээ боло берет. Ошол сыяктуу эле кошуналардын ортосундагы мамиле, ошол сыяктуу эле мисалы жер суу илими деген болгон. Жер суу илими деп так айтылбаса дагы орустардын жанагы рухий илимдеринде геомантия деп коет. Кытайлар болсо фэншуй деп бүтүн дүйнөгө жайып ишти. Индиялыктар вастувадия деп коет. Мына ошол жер суу илими Кыргызда, байыркы Кыргызда, мүмкүн баягы арий элдердин урпагы болгон кыргыздарда өтө чоң мааниге ээ болгон. Бул боюнча адам баласы өзүнүн конгон жерин, күнүмдүк отурган жеринен баштап орун очок алып, жанагы үй турмуш өтө турган, үй салганга чейинки жерин ошол геомантиянын же болбосо жер суу илиминин эрежелерине негиздеп салган. Мисалы ошонун акыркы эле мисалдарын мен өзүмүн атамын өмүр баянынан айтсам болот. Мен чоңойгондон кийин 2 жолу үй салып көчтүк. Ошо 2 жолу тең атам мындай арабча билими болбогон менен намазын үзбөгөн киши болчу. Бул мусулманчылык илиминде дагы, байыркы кыргыз элинде дагы бар деп дайыма ошол жаңы тандалган огород, корожай, тамаркага барып 3 күн түнөйт эле. 3 күн түнөп, бүгүн бул жерге түнөсө, эртең тиги жерге мындай бир кечке маал барып туруп байкаштырып жатат эле. Анан ошол ыгына карап туруп бир жерине үйдү салат эле. Мен ошондой илимдин кыргыздарда бар экенин баягы атеизм мезгилинде таптакыр ойлонбоп турмун. Бул Курандан алынган эреже болсо керек десем, жок. Азыркы мезгилде ошол арийлердин ана башында турган кыргыз элинин каадасында бул ошол подсознание, жанагы түпкүр аң сезиминде болгон экен. Анан аны албетте молдокелер, баягы Курандагылар, бул Куранда бар, мындай ишти кылыш керек, ошол жердин периштесин, береке пейизин текшерип койсо боло берет деп алар дагы кошулуп кетчү экен. Бирок ал өзүбүздүн нукура каныбыздагы нерсе экен. Кошуначылык жөнүндө деле ошондой нерсе. Атам айтат эле, үй алсаң, же болбосо үй салсаң, мүмкүн болсо ошол жага сага кошуна боло турган, оң жагыңан, сол жагыңан ким кошуна боло турганын сурап билип кой. Анткени алыскы туугандан жакынкы кошуна артык жалт карасаң жаныңда, калт карасаң кашыңда болот. Ошон үчүн сен ким менен баягы мындайынча айтканда өмүрлүк баягы мамилелешип убактыңды өткөрөсүң, ошону билип койгонуң дурус дейт эле. Эми азыр андай тандап алууга мүмкүнчүлүк дээрлик жок. Баары бир адам баласы, анын ичинде кыргыз бири-бирине үйүр, бири-бирине жакын туугандык сезими өтө бир ойноп турган эл келет. Бул маселе азыр мына ЛТРде эл наркында коюлса, Кудай буйруса дагы бир 4-5 жылда жалпы улуттук колдоого ээ болот. Азбы көппү жанындагысын билгиси келип, кыргыз эли баягы кошуналардын, туугандардын, эли журттун жалпы жылуулук биримдигине келет деген ойдомун. Рахмат. Эми Жолдошбек байке, сөз кезегин сизге узатсак. Өзүңө өзүң сак бол, коңшуңду ууру тутпа деп айткан. Мына бул кишилер айтып келбедиби? Эми мени болсо баягы 2 кошунанын ортосунан ар жагы алып барып, тиги айлананы кеңейтип айтып келатканына караганда ошол биздин коңшу мамлекеттер менен болгон мамилебиз жөнүндө бир аз сөз козгоп кетчү дейбиз.
Бул жакта дагы көп маселелер бар бешеке. Дегеним азыркы биз менен Тажикстандын ортосунда чатакты жаратып жаткан Мачай деген канал бар. Ошол жерден суу өтөт. Ошол Мачай каналынан суу талашып Тажик менен Кыргыз 1982 жылдары эле чабышчу. Советтер Союзунун өнүккөн социализм учурунда эле. Анан кийин биздин ички иштер министрлигинен барчыбыз, мен өзүм 2 жолу бардым. Тажикстандан келчи. Анан сүйлөшүп эл менен эле анан тарап кетишчү. Мына бул жерден мен кийин мына азыркы акылым менен ойлоп отурсам, ошол орустук шовинизмге, советтик идеологияга Кыргыз менен Тажиктин ортосундагы ынтымактын кереги жок экен. Анткени алар ошентип чабышып турса, орустан акыл сурап турса, орустун айтканы менен болуп турса, союз бекем болот деген челик нерсе окшойт да. Болбосо жана демаркация дегенди жасап коюш Советтер Союзу үчүн бир эле жумалык иш болчу. Бир эле жумалык иш. Ошол ойдон кала берди. Эл баягы кагышканда келип таратып кетет дагы болду. Кайра эле калат. Кайра жакшы келет, кайра чабышат. Мына ошондой болду. Ошентип анан келатып мына биздин кыргыздар жана Самаркендик жагында, жана Аксай жагындагы кыргыздар азыр көчүп кетип атпайбы? Мына ошол кыргыздардын баардыгы азыр чүйдө. Эми ошол кыргыздын жерлерин тажиктер ээлеп алып, азыр мектеп салып, үй салып, тажиктин жери болуп атат, өтүп баратат. Ошол эле Самаркандек айылында бул жерде шахмат сыяктуу болчу да, кара тактада Кыргыздын үйү, ак тактада Тажиктин үйү, кара тактада Тажиктин үйү, ак тактада Кыргыздын ошол Тажиктин жанындагы тамаркасы, огороду. Ошонун баарын келтирип койсо болмок. Мына бүгүнкү эки улуттун ортосунда чатак чыгууга мына ушул себеп болуп келип атат. Мына эми дагы мүмкүн мен тарыхты айтып кетсем, башкача айтып кетсем, мүмкүн башкалар башкача түшүнөр. Мына Кеминдин бер жагын айтып жүрөт, Шабдан Кырыкбайталга берип салган деп мына Казакстан ээлеп алдыбы? Мына мындан ылдый Жамбылга чейинки Меркинин тегерегин Супатай баатырга Жаңгарач баатыр жайлоо деп берип койгон экен. Ошондо казактын жакшылары бир жылдарында келатса, Супатай азыркы күмбөзү турган жерде төө кайтарып жүрүптүр. Анан отуруп баягы кол чаначтан кымыз ичишет, анан айтат: "Жаксылар" дейт Супатай. "Мен 2 жылдан кийин өлөм" дейт. Ошондо мени ушул жерге алып келип койгула дейт. Ал өзү деген Моюнкумдун ар жагындагы казак болгон да. Ошол чын эле 2 жылдан кийин өлөт, ошондо төөгө артып 3 түн өтүп баягы жерге алып келип коет. Анан сиз өлбөйсүз тиги деп айтышат да, тигилер жакшылар жагынып. Коюңуз антип айтпаса, жок дейт балдар. Замандан бир заман болор дейт, жылдардан бир жылдар болор. Кыргыз менен жер талашарсыңдар дейт. Сонда мен мана турган менин молам сендерге ошол жерди алып берет дейт. Кыргыздын жерине казактын Супатай баатыры кантип жатып калды деп айтсаңар эле жер биздики болуп калат дейт. Бул бир. Эми экинчиси, ошол Супатай жаткандан 30 километр түндүк жакта кадимки кыргыз баатыры Бүргө баатырдын сөөгүн таап, күмбөй молосун таап, мына 3 жыл мурда генерал Бакирдин Жамалов ошол жерге күмбөз курду. Демек жер кимдики болгон? Мына ушул Кеминден Тараска чейинки жер кыргыздыкы болгон. Мына биз кошуналар менен өтө берешен болуп кеткендигибиз бул бирден болуп атат. Экинчиси түшүнүшпөй чабышып жүргөнүбүз экинчи болуп атат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, 94 жылы Акын Токтоз Артишин Урханият бийлигин Өзбекстандын президенти Ислам Абдыганиевичке бербедиби? Ошондо филармониянын залында ак бозатты суулуктап, колуна шумкар кондуруп туруп ошо киши айтты: "Бирөөлөр Швейцария болобуз" дейт. "Бирөөлөр Малайзия болобуз" дейт. Малайзия менен Швейцария деген алыс, көршү менен жакшы жашаса эмне болот? Ошону эми баягы бөлөк өкмөттүн
жетекчисинин сөзүн айтканымды мүмкүн туура эмес көрсөз, бирок калыс сөз да. Карап туруп чекеге чаап атпайбы ошол жерге? Эмне үчүн биз кошуна менен жакшы жашабай, анан 2 жылда Малайзия болобуз, 3 жылда Швейцария болобуз деп атат. Демек, кандай болгон күндө коңшуң жалгыз эле коңшуң болобу? Мындай адам зат пендесинен болгон коңшуң болобу, же коңшуң өкмөт болобу? Ошо менен ал сени сыйлагандай сыйлаш керек. Көрсөтүүнүн демирчүсү Мухтар Өмүракунов аттындагы коомдук фонд. Жаштарыбыздын, өспүрүмдөрдүн тарбиясы менен иш кылган Орозбек байке олтурат. Орозбек байке, эми биз ушу тарбияны коңшу менен болгон мамилеге кандай берип атабыз? Кыргыз эли илгертен эле өз жолун салып койгон. Минтип айтат экен, биягыңдан 7 кошуна, биягыңдан 7 кошуна, 14 кошунаң менен мамилең жакшы болсун деп. Ошондой болгондо жанагы жакынкы кошуна артык деген ошол учурда келип чыгат да. Анан мейли көп кабаттуу үй болсун, мейли менчик үй болсун. Ошондо кошуналар менен жакшы жашоонун илими эле ушул. Ар кимдин өзүнө жараша, ошонун тилин таап, улутуна жараша, жашына жараша, жынысына жараша мамиле кылып, ынтымакта жашаш керек да. Мына ошондой болгондо гана кошуналар менен биз тил табыша алабыз. Бул баягы жөнөкөй адамдын турмушундагы кошуналар жөнүндө айта турган болсок. Анан мындай жана сиз айтып аткан да бир багыт болду. Мына эл аралык маселе боюнча жакшы санаалаш деген кыргызда жакшы сөз бар. Ошол кошуналардын ичинен, элдин ичинен жакшы санаалаш деген болот. Ошондо башыңа күн түшүп калса, кыйынчылык келип калса, жана айтып атпайбызбы? Алысык туугандан жакынкы кошун өтөт деп. Ошондой учурда баягы жакынкы кошуналар чогула калып, башыңа түшкөн кайгыны же болбосо сага туш келип аткан жакшынакай кубанычтарды бөлүшүп, алысык тууганың жетип келгенче ошо жакынкы кошуналарың аларды алмаштырып турат. Ал эми муну эл аралык масштабка тууралап айта турган болсок, ошондой учурда элдин башына күн түшүп турган мезгилде, мына 2010 жылкы кыргыз элинин башына күн түшүп турган мезгилдерде, ошондо салыштырмалуу түрдө алыс болсо дагы мына жакшы санаалаш кошуналар, жакшы санаалаш мамлекеттер ошол 10 жылдан бери деле, андан мурун деле өзүнүн жардамын көрсөтүп, техникалык жагынан болсун, моралдык, материалдык жагынан болсун, жардам көрсөтүп аткандар бар. Мисалы эле алыс барбай эле өзүңүз жакшы билесиз. Мисалы Япония, Жапон туугандарыбызды ала турган болсок, бизге эч кандай шарт койбостон эле, чек арасын жаап албастан эле, аны алысыраакталар кыргыздарга колунан келген жардамын көргөзүп. Кыргыз менен бир тууган экенбиз. Эки бир тууган болуптур. Бири балык кармап океанга кетиптир, бири мал багып тоого чыгып кетиптир деп оюнчундан тамаша сөздөрүн айтып, мына ушундай жакшы санаалаш сөздөрүн айтып келатат. Анан дагы сиз эгер мүмкүнчүлүк болсо, мына Маврекиндей дагы бир жагын айтып коеюн. Жанагы айтылып аткан макалдын экинчи варианты бар. Жаман туугандан жакшы кошун артык деп айтылат. Жаман туугандан жакшы кошун артык. Анан ошол туугандын жаманы да болот экен да. Тууган бар болсоң көрө албайт, жок болсоң асырай албайт деген бар экен. Тууган ыраак болсо кичинешет, жакын болсо диштешет деген бар экен. Анан тууган казаныңа аш салып бербейт деп айтылат экен. Тууган бир жакшылыкта, бир жамандыкта деп айтылат экен. Эми ушул туугандарды мындай бир өткөн
фольклорго көз салып айта турган болсок, мындай бир түргө бөлүп айтсак, классификациялап, тең тууган деген болот экен, жаман тууган деген болот экен, анан чын тууган деген болот экен. Мынакей тең тууганды айта турган болсок, кадимки эле кыргыз турмушунун энциклопедиясы деген Манаста айтылат. Жакып менен бир тууган кыргызды туш тарапка алооке таратканда Үсөн деген бир тууганы көй капка кетип, ошо тараптан көк чөкөс көз каман деген балалуу болуп, алар чоңоюп ошо душмандын сөзүн сүйлөп, анан кыргызга жансыз болуп келет экен да. Алсыз болуп, арып ачып, ошентип келгенде Манас аларга кийерине тон берип, минерине ат берип, ичерине аш берип, бийлерине эл берип, анан жайгаштырып ушинтип койгон кезде алар курсагын тойгузуп алып, анан кийин айтылат да Манаста мындай: тел кулун союп жей берди, тегереги бузук сөз, Манаска тең тууган болом дей берди деген бар. Мына азыркы күндө деле карап көрсөк, кандайдыр бир адам туугандардын ичинен тың чыгып калса, шуну көрө албаган тууганы да болот. Мен ага тең тууганмын деп, ушундай тең атамын деп. Тең атамын, тең тууганмын, мен андан кем эч кандай жерим жок деген адамдар болот. Анан жаман тууган дегенди деле ушул Манастан карап издеп көрсөк болот. Бул көзү барда каршы чыга албайт, көзү жокто каршы чыгат экен да булар. Мисалы Манас 52 жашында өлөрүндө аялына айтат эмес баягы: мен өлгөндөн кийин бул талас сага жер болбойт, мына ал тарам сага эл болбойт деп, деги абыке көбөш 2 арам, чыйбыт кочкор 4 арам, адыбай көлбай 6 арам деп. Анан кийин чындыгында эле ошентип алар каршы чыгып, Манаста мунун баардыгы тең кенен айтылган. Анан чын тууган деген болот экен. Чын тууган дегениңиз, мына адам алсыз кезинде, жетим кезинде, башына кыйынчылыктар түшүп турганда, ошол каралашып, чоңойтуп, чочойтуп ушинтет экен. Мисалы эле мен өзүмүн эле атам 13 жашымда өлүп кетти, өтүп кетти бул дүйнөдөн. Жетим бала, жесир кемпир болуп калдык. Анан окууга бара турган мезгилимде 16 жашымда 10-чуну бүтүп, мен иштейм, силерди багам, улуус элем деп атсам, анан апам болбой окууга жөнөтүп, ошондон Жумгалда Огонбаев Кашкар деген агам бар, азыр 83-тө. Ошол киши мени баш карманын баласындай кылып окуумду окутуп, чокутуп, тарбиялады. Анан аял алып берди, үйлөнттү. Бир волгалык, мындайча айтканда, калың төлөдү. Мына ушул күнгө чейин а кишинин атын мен абдан ушундай бир сыймыктануу менен айтам да. Волга деген илгери үйдүн наркы менен барабар машина. Ооба. 10 000 сомго жакын мындай акчага чеккенде калың алып барган экен а киши. Ошо кошунаңыз мындайча айтканда, тууган бол. Тууган. Агиндин балдарыбызда чын тууган. Чын туугандыга мисал келтирип атам. Ошон үчүн жанагы жаман тууган деген ушундай болот экен да. Жанагы чын туугандыкка өзүңүз да жарап атасыз да. Ушул өзүңүз эми канча жылдан кийин ошонун кадырын көтөрүп, ушунун жанагы баардык ушул жанагы арбагын козголтуп ушуну айтып берип атпайсызбы? Айтып атам. Ооба. А тиги чын тууган болбосоңуз, ошонун чын туугандык кадырга жетпесеңиз, сиз аны унутуп деле калмаксыз да. Кайра балким тетири кайтат эле сизден, ал жакшы сөз менен эмес, бир башка сөз менен. Ушуну толуп эле тур деле, мага ушунун баарын дагы мынчасын бербей койду деп айтпаксыз, туурабы? Анда адамгерчилик болбой калбайбы? Биздин кыргыз элиндеги бизге ата баба тарабынан биздин каныбызга сиңген нерсе ушул окшобойбу? Бирөө сага жакшылык кылса, ошону унутпа. Жанагы бир күнү тузун таткан жериңде, жериңе 1000 күн салам бер деп айтат. Анан ошон үчүн мынакей мейли шаарда туруп калып атабыз,
анан айылга көп барып, айылдан куйрук түзбөй, айылдагы туугандардын ыражасына кирип, ошол ыражасын төлөп, жакшылыгында чогуу болуп, жамандыгында чогуу болуп жүрүш керек экен. Ушундай болгондо, жанагы алыскы туугандар болсо дагы сизди унутпайт экен, сиз аларды унутпайт экенсиз. Эми баягы азыркы сиз айтып кеткен нерселерге бул жерде залда отурган башка катышуучуларыбыз да отурат. Алар дагы кошумчаларын айтсын, молдокелер айтат балким. Жана сиз айтып атасыз, кээ бирөө менен 100 грамдашып деп. Балким ага молдокелер андайлар менен кошуна болгусу келбестир. Балким кээ бирөөлөр бар, сен тиги чочкоңду эмне багасың менин жаныма деп чабышып жүргөндөр бар, аны бактырбай койгону бар. Ой, Кыргызстанда жашасаң ушу чочко жебей эле койчу деп эле орус кошуналарын чочко бактырбай эле анан ушинткөн. Анан ошентип эле ынтымакташканы бар. Эми анан бирөөгө жагыш үчүн эми анан кошо ошонун бүтүн салт санаасынын баарын кабыл алып кетиш кыйын да. Ошондуктан кимде сөз бар? Кошуна менен мамиле кылбай койгон бул кийинки жаштарга тиешелүү деп мен эсептейм. Анткени кийинки жаштар билбей калды кошунанын баркын. Анан кошунасынын баркын тууралуу Индия мындай экен, анан кийин Кытайда тигиндей экен, анан кийин дегенден мен алысмын. Биз Кыргыздын нукура өзүбүздүн када салтыбызды алып көрсөк, бул кошуна жанагы сиз айтып аткан алыскы туугандан жакынкы кошуна деген бул биздин сапсахи хадисибиз, элден элге өтүп жүргөн. Нукура элибизден ата бабаларыбыздан келип туруп, кошунанын баркысын билгизген хадис бул. Эми хадис деп кетсем, мен просто хадис жөнүндө айткым келет. Албетте бул маселе тууралуу динге кайрыла турган болсок, чоң маселенин баарын ушул жактан тапсак болот. Аллах субхана таала өзү Курандан бекем белгилеп, эң жакындарыңарга жакшы мамиле кылгыла. Оболу эң жакындарыңарды оттон сактагыла. Эң жакшы мамилени жакындарыңардан баштап, жакындарыңарды жаман нерседен алыстаткыла дегенде кошуна кошо кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, мага Жабрейил периште келип айтты, кошунанын бизге болгон укугун айтып берди эле, ушунчалык айтып берди, акырында мына мен азыр мураскор болуп калат бош керек кошуна деп ойлоп калганда токтотту дейт. Демек кошунанын акысы өтө чоң, укугу да өтө чоң, шарият боюнча. Кошунанын эгерде кимде ким кошунанын каарынан коркуп жашаса, тетиги каары бар кошуна жаннатты көрбөйт дейт. Бул маселеде биз ар дайым кошунада, шариятта кандай чоң сооп экен кошуга мамиле кылыш, кандай жакшы экенди билсек, мына ошондой жакшы мамиле кылып баштайбыз. Жана күнөөнү да кошунага кандай кылса оор жазасы бар экен Аллах Тааланын алдында деген билсек, мына ошондо оңолот. Мамиледе мисалы сооп жагын айтпай эле коеюн. Эми күнөө жагынан керек болсо, бизге түшүнүш болуш үчүн зына деген өтө оор күнөө, ал ташпыранга алып өлтүрө турган күнөө шарият боюнча. Ал эми кошуна менен кылган күнөө зынаны 36 эсе кылып көбөйтүп, кошуна кылган жаман, зыян нерселердин күнөөсү ошого барабар келип туруп пайгамбарыбыз айтып кеткен саллаллаху алейхи ва саллям. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силер имандуу боло албайсыңар, иман келтире албайсыңар, бири-бириңер менен учурашып турмайын. Бири-бириңерге жакшы нерсени өзүңөргө ыраа болгонду каалабайын, жана бири-бириңерге ыраа көрбөгөндү башкаларга каалабайын, силер имандуу боло албайсыңар дейт. Ал эми имандуу болуш үчүн силер бизге акыл үйрөтүп, жолун көргүзүп, бири-бириңер менен учурашып, тамак берип тургула деген. Бири-бириңер менен учурашып, тамак берип тургула. Мына кошуна менен чыгалып туруп эле ассаламу алейкум деп учурашуу, бул ага чоң көп бардык тынчтык нерсени каалап коюш. Ошонун ичинен тынчтыктын ичине ден соолукта бакубатчылык бардыгы кирет. Ошон үчүн этаж үйдө биз кошуналар менен учурашканда да билбейбиз. Аны алыстап унутуп кеттик. Тамак бергенде айтпай эле коеюн. Кошунага берген тамактын соогун өтө эзелентип, Аллах субхана таала ахиреттен берет деген. Бунун мамиледе биз мындай ойлошубуз керек. Бүгүнкү күнү жакында биз кабар Аллах Тааладан келген, Куранда бар, жакында өлөбүз барыбыз. Өлүмгө таянып жүргүлө деген. Кимде ким бул өлүм жөнүндө сүйлөсө, бул жаман сөз ал жөнүндө сүйлөгөлесе, бул шайтан сөзү деген, анткени өлүмгө таянып жүргүлө. Кимден ким сурап, азыр өлгөндө шариаттан биз
өлгөн адам мен өлө турган болсом, балдарым мен менен алек болуш керек. Мага дуа кылып, мени жакшы узатуу менен алек болуш керек. Башкаларга тамак берүү эмес, башкаларды сыйлоо эмес, казан асып жылкысоо эмес, дуа кылып жашынакай акыркы сабатка узартуу керек. Антиш үчүн алыскы келген туугандардан силер айткандай алыскы келген жегижаттарды бирөө караш керек. Ал кимге милдеттендирген? Кошуналарга. Кошуналар тамак берилет өлгөндө. Эми көптөр айтат, биздин кошуна бербейт тамак. Кантип менин кошунам ха-ха бериш деген тышто дешет. Эми мен айтам, ха-ха дебей, биз ошо өлгөндө кошуна тамак бергенге орусча айтканда мы заслужили или нет деген сөз турат. Ошон үчүн өлгөнгө даярыш үчүн. Өлгөндө кошунабыз алыскы келген туугандарыбызга тамак бериш үчүн мен ага баркына ошого жетишим керек өлгөнчө. Мен ошон үчүн шарият боюнча кошуна менен жакшы мамиле кылып, жардам берип, колдон келишинче жардамды берип туруп, ал акыл насаат менен болобу, акча, мүлк менен болобу, кандай болбосун биз кошуна менен жакшы мамиле туруп, мына өлгөндө баланча жакшы кошуна эле деп, ошол баркка жеткендей болуп туруп мамиле кылышыбыз керек кошуна менен. Бул жерде алыскы туугандан жакынкы коңшу артык деген тема болуп аткандыктан бизде бул жерде мен билишимче 2 вариантта каралып атат да. Бул ички коңшу боло турган болсо, экинчи варианты болсо сырткы мамлекеттер. Кыргыз мамлекети менен коңшулаш мамлекеттердин ортосунда коңшулук байланыштар депчи. Анан биз ички бир аз жаш муундар билсек да, сырткы мамлекеттерге башка мисалга Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Тажикстан ошолор менен байланышты ички коңшу мисалга өзүбүздүн эле жеке коңшубузго салыштырмалуу кандай деңгээлде өнүктүрсөк болот ошолор менен. Биз алар мисалга Кытайдын маданияты бизге сиңип кетет деп айрым учурларда корконучулар болот. Биз аларга кайсыл деңгээлде өзүбүздүн жакшы сапаттуу жактарыбызды көрсөтө алабыз. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков. Мен тышкы саясат жөнүндө айтып кетким келет. Кошуналар менен биз биримдиктө болушун, кошуналар биздүү менен дос болушун эң биринчиден өз мамлекетте биримдик болуш керек. Канчалык биз биримдик болсок, ошончолук биз өзүбүздү бири-бирибизди бөлбөсөк, трайбализм болбосо, улуттар аралык бөлбөсө, диндер аралык бөлүнбөй биримдик болуп ошо 5,5 миллион калкыбыз бир болгондо ошондо тышкы кошуналарыбыз бизди урматтайт, ошончолук коркот, ошончолук мамилебиз дагы алардын да башкача болот да. Анан жакынкы кошуналарыбыз, андан дагы океандан аркы кошуналар биздин канчалык ажырам болсо элдин артында, ошолорду биздин да армия аркылуу басып албай эле бири-бирибизди ортобузда очок керосиндиги отко кырткандай эле бири-бирибизди чабыштырып коюп эле ошентип эле биздин саясатты кылып коет. Ошондуктан эң биринчиден биз бири-бирибиз менен биримдикте болуш керек. Үй бүлөдө биримдикте болсо, анан кийин кошунада баштайсың. Аз деле үйдө алып кеттик, Японияда өнүккөн мамлекетте бир үйдө жашап, атасы баласы менен сүйлөшпөйт, апасы менен күндө жумушта бири-бирин көрүшпөйт, кимдин көйгөй болгонун билбейт. Анан кийин ошол жактан суицид чыгып атат, же баласы башка динге өтүп кетип атат. Анан ошентип ал киши каяктан проблеманы, каяктан чечем дейт, башка бирөөдөн, психологдон, ошондой эле мамлекеттин ичинен. Биздин көйгөйлөрдү чет жактан чечпей өзүбүз чечсек, ошондо биримдик болот, ошондо кошуналар бизди урматтайт. Ушундай ыкмакыл лакаптар пайда болгон кезде эстеп көрсөк, анда чек аралар жок эле. Анда дубалдар, коргондор жок эле. Кыргыздар дайым ачык жашачу эле. Өкүнүчтүү, бүгүнкү күнгө ушул сөздөрдү салыштырсак, колдонсок, бүгүнкү күнү жөнөкөй дубал коргон эмес, бронирование эшиктерди куруп алышкан. Бири-бирине мамиле жок. Коңшунун атын билбейсиң. Мурда кыргыздар чогуу жашаган ушул жайлоо болобу, кыштоо болобу, бири-бирин кабар алып, дубал коргондору жок, эшиктери ачык, кулуптар жок. Ошондо коңшулардын баасын билген эле ата-бабаларыбыз. Азыр болсо тез жардам чакырасыңбы, милицияны чакырасыңбы, коңшулар эшикти ачпайт. Бүгүнкү күнү мен таң калганым, өзүм жашаган корон алып көрсөм, канча ушул ачык мекендик болсо, баарыны тосуп алышкан шлагбаумдар менен. İçine, korgondu içine de şлагбаумдар коюп алган, өздөрүнүн машинасын коюп алып, каяк кетип атабыз мен билбейм. Ошондуктан ушул ата-бабабыздан калган насыл сөздөрдү эстеп турсак, мен ойлойм, элибизге да жакшы, менталитетке жакшы, жаштарга да жакшы. Ош окуясын алып көрөлү. Аксакалдар бул жерде эстеп кетти. 2010 жылы, 1990 жылы
ошондо кошуналардын баасыны жөнөк адамдар билди. Качканы, жол таппай калганда, кыргыздардан өзбектер сактанып атканда, өзбектен кыргыздар сактанып атканда кимге кашчы? Кошуналардын үйүнө. Ошондо кошуналарга баа берилди. Мына өзүм бир тууган карындашым Ошто турат, Махпурат деген карындашым. 2010-жылы 22 өзбекти сактап калды. Каяк качты билбегенде баарын үйгө катып, анан кичине тополоң басылгандан кийин аларды чыгарып салды тышка. Ошондуктан бул сөзгө кайра кайтып келип атсак, бир эле кыргыздар эмес, Кыргызстанда жашап аткан эл да ушуну билсе жакшы экен да. Бүгүнкү күнү таң калыштыруу нерсе, башка улуттар Кыргызстанда жашап, өзүнү Кыргызстан тургуну катарында эсептебейт. Азыркы күнчө конок катарында өзү эсептейт. Бизди бөлүп турат. Канча жолу биз ушул маселени айттык, бир туугандай жашайлы. Силер үчүн да Кыргызстан мекениңер, ушул жерде туулуп өскөнсүңөр деп. Жок, өзүн ажыратып турган башка улуттар да бул жерде күнөөлүү. Алар кыргыздар менен бир туугандай жашаш керек. Кошуну катарында жашаш керек. Анткени жана аксалдар айткандай, Якутияга караганда, Хакасияга караганда, Тувага караганда, ошол Жапондорго караганда булар бизге жакыныраак турат. Алар ушунда сезимге келишпей атат да, ушул ойго келишпей атат. Мына бүгүнкү кээ шовинистик сайтты ачып көрсөңөр, Кыргызстанда чыгып аткан сайттарды, кыргыздарды өлө жамандайт. Ошол Белый парус жана башкалар. Же болосо башка улуттар өздөрүнү бизден алыстатып атат да, тескерисинче мен ойлойм бул биздин насыл сөздөр универсалдуу болуш керек. Ошол жакын кошунаны туугандай көрүү, туугандан жакын көрүү уларда да пайда болуш керек. Азыр болсо жана футбол ойногондо да эки варатага ойнойбуз да. Азыр бир эле варатага топ тебилип атат. Андай болуш керек эмес. Экинчи тышкы саясат жөнүндө алып көрсөк, майнем айтып кетти. Ооба, бешембегече туура айттыңыз. Өзүм дипломатмын, тышкы саясат боюнча да кыйла иштеп койдум. Мына акыркы 99-жылы, 2000-жылы Баткен окуясын алып көрсөк, мына Жолдошбек ага жакшы билет аны, ал окуяларды. Ошол кошуналык мамилени жакшы түшүнбөй, Ислам өзбек аракетинин мажахеттери Тажикстан аркылуу Кыргызстанга бастырып келди да. Баалаган жок кошуналык мамилелерди. Болгондо да башка ошо кошуна мамлекет территориясына кирип келип, мен бизге коридор бересиңер, биз Ислам Каримовди жок кылабыз дейт. Ошондо кабулда сүйлөшүү жүргүзүп атып, өзүңөргө маалым, анда жашырын түрдө тынчтыкты көзгөн миссия жүргүзүп аттым эле. Ошондо эки эле суроо бердим Курандан. Жакшы айтып кеттиңиз Бешембек ачы. Курандан улуу нерсе жок. Эки суроо бергенде алар жооп таппай калды. Биринчиси, мен айттым, Курандан таап бергилечи. Мен мисалы өз үйүмө силерди киргизсем, силер болсо дубалыман ашып түшүп, бир дубал кошунаны өлтүрүп койсоңор. Бар ушундай Куранда десем, ачуусу келип, пулемет автоматтары менен жиштирип, баарын кетип, эртеси келип, уламалар кеңешин чогултуп, жок андай нерсе Куранда жок экен дейт. Ошондуктан Кыргызстан коридор берген жок Өзбекстанга. Болбосо коридор бересиңер, биз Өзбекстан кирип барабыз деп аткан эле. Бул бир. Экинчиси, мына азыркы болуп аткан окуя, Баткен окуясы, азыркы Тажикстан менен болуп аткан чек ара. Эмне жакшылык кылсак да, баарын биз Алланын ыраазычылыгы үчүн дейбиз. Бирок адамдар түшүнбөсө түшүндүрүп коюш керек экен да. Ошол Тажикстанды алып көрсөк, алда Кыргызстанга окшоп чоң өлкөлөрдөн азап тартып атат. Же газды ала албай атат керектүү даражада, же болсо жолдорун тосуп алып атат, же электростанция кура албай атат. Ушул маселе Кыргызстанда да бар. Ушул маселе айланасында биз менен бирикпей, тескерисинче биздин чек арага кол салып аткан, мен түшүнбөйм бул нерселерни. Ошондуктан өзүмчө мен кайрылуу жасадым. Ошол эле мисалы Кыргызстан менен кошуна Исфара районуна Шох Искандеров деген тажик генералы келиптир. Мен ага эстеттим. 99-жылы силер аркылуу бизге өзбек мажахеттер киргенде, силерге биз жардам берген элек. Анткени биз сүйлөшүүгө барып туруп, бирлик Кыргызстан эмес, Тажикстандан да аларды чыгарганбыз. Андан тышкары, силерде уят болбосун деп, барымтадагы бүт баарын бошотконбуз. И кыргыздын генералыны, и кыргыздын милицияларыны, и япондордун жарандарын бошотконбуз деп. Ошону эстебейсиңер деп. Же болосо аны алдын көрүп карап көрсөк, 90-жылдардын башында Тажикстанда жарандык согуш болуп атканда 100 000 тажик жаранды Кыргызстан кабыл алды. Өзбекстан, Казакстан, Түркменистан бүт бар чек арасын жабып алды, керек эмессиңер деп. Бирлик Кыргызстан чек арасын ачып берди. Анан кийин 21-жылдын башталышында Анжан окуясында эч ким кабыл алган жок. Бирлик Кыргызстан чек арасын ачып, Анжандан качкындарды кабыл алды. Ушул нерселерди коңшуларды баалаш керек да. Мен муну дипломат катарында айтып атам. Эгерде азыр дипломатия болгондо катуураак айтышым керек эле. Мен дипломат катарында айтып атам. Ушу кыргыздар ушундай макала кабыптары бар экен, насыл сөздөрү бар экен. Бирок кошуналарда ушундай сөздөр бар. Ушу жашыл туңдуш керек эмес. Кошунада жашаш керек. Эгерде мындай болбосо, эртең дагы башына бир оор бирдеке түшсө,
кыргыздар да башкача мамиле жасашы мүмкүн да. Анан эми ушу сиздин эң баягы сөзүңүздүн биринчи бөлүгүндөгү маани жанагы башкалар дагы билиш керек. Өзүнүн ордун, өзүнүн биздин аларга жасап аткан мамилебизди деп айтып атпайсызбы? Мисалы, жолдо чыгаштын иирисин тезге салса түзөлөт, жолдоштун иирисин кепке салса түзөлөт дейт. Жана сиз окшоп какшап айтса, анан түзөлөт да. Мындай башы акылы бар киши, акылы бар эл деп коелу, коңшу деп коелу да. Анан бирок эми ушуну кантип жеткиребиз? Ушунун бир саясат барбы ушуга, кандайдыр жол барбы? Бизге капа болгон улуттарга айткым келет. Кече эле бирге Совет Союзунда болгон республикада алып көрсөзгүч Прибалтиканы. Прибалтикада ушунга чейин орус тилинде мисалы бир да статус беришкен жок. Бирок унчукпа орустар аяктан кетпей атат. Анткени жашоо жакшы. Евросоюзга кошулду алар. Мен ойлойт элем, Кыргызстанда баары жакшы жашаш үчүн баарыбыз салымыбызды аябашыбыз керек. Жалпы кыргызстандыктар баардыгы ушул салымды кошуп Кыргызстанды көтөрүшүбүз керек. Ал үчүн биринчи кезекте түпкү элди сыйлаш керек. Мен эмне үчүн өкүнөм бүгүнкү күнү? 50-жылдары Исаак Разаков атабыздын саясатын колдобой, тескерисинче анын үстүнө Москвага арызданышып жок кылды ал биздин лидерди. Ошол 56-жылы орус мектептерге, өзбек мектептерге, тажик мектептерге кыргыз тилин киргизип атты эле. Баардык кыргыз тилинде сүйлөш керек деп туруп. Анткени ушул мамлекетте жашап атат. Башка Кыргызстан жок, биз өзүбүз кыргыздар сүйлөшүбүз керек. Бир өкүнүчтүү, биз башка улуттарга үлгү боло албай атабыз Бейшембай ажы. Бүгүнкү күнү шаарга чыгып, ушул Бишкекте биздин башка калабызга чыгып сурасаң бирөөнөн кыргызча, орусча жооп берет. Анан ушунга чейин үй бүлөсүндө мама, папа дегендерди токтотуш керек. Эч качан мама, папа жок эле. Аттарыбызда мына Тажикстанда биз 1000 сындасак, бирок президенти баш болуп туруп, улуттук фамилияга өттү. Эмомали Рахмонов эмес. Биз болсо качан биз Манас атабыз, Манас Жакупов деп айтышыбыз керекпи? Же болсо Семетей Манасов деп айтышыбыз керекпи? Мен ойлоп атам, бул жерде өзүнөн көп нерсе көз каранды болуп атат. Манасович дешибиз керек. Ошондой болуп атат да, Семетей Манас. Мен эмне үчүн муну айтып атам? Башка элдерде биз карап турат. Мен эмне үчүн философ катарында байкап атам? СССР мезгилинде очередке туруп калсаң, кезекке туруп калсаң дүкөндөргө. Сен кимден кийинсиз деп орустан сураса, за националам дейт, национал дейчиле. Ушунга чейин ушул мамиле бизге уланып атат да. Буну болтурбоо үчүн мен каалайт элем, ушул биринчи кезекте өзүбүздү сыйлашты үйрөнсөк. Көп нерсе кыргызга көз каранды болуп атат. Мен эң биринчи болуп сиздин сөзүңүздү өзүмө кабыл алдым. Эми ушу мен дагы ушул фамилиямды ушу сиз сыяктуу өзгөртө албай жүрөмүн. Баарына деле тиешелүү, эми башкалар кандай кабыл алат эми өздөрү билсин. Паспортту алмаштырганда жасайбызбы? Буну бир жалпы бир мамлекеттик саясат кылып бир жанагы орус айткандай дагы эле оптом жасабасак, мындай бирден жарымына мүмкүн эмес экен да. Мен бир Манастан бир эпизодду эске алып кетейин. Бул көкөтөйдүн ашын алсак болот да. Мисалы үчүн ошондо деген көкөтөйдүн ашында бул көкөтөйдүн баласы, бакма баласы Бокмурун ошол өзүнүн атасынын ашын өткөрөм деп айланасындагы баардык элдин кошунасын баарын чакырып аш өткөргөн да. Ошондо деген бир гана Манасты гана чакырбай койгон. Ошондо ошонун кемчилиги деген ошо Манас эле бийлеш керекпи кыргызды деген да. Мен өзүмдү өзүм бийлеп, өздүгүмдү төргүлөм деген. Ошондо деген Калмак, Манжу баардыгын чакырып, эме кылганда Кытайдын Нес кара жолой баштаган жоо аскерлери келип, ошол жерде Бокмурунун ашын бийлеп, көкөтөйдүн ашын кыргыздар бийлебей эле, а жерден калмактар бийлеп калган да. Ошол кезде деген амалы жеткен кошой Манаска мааракерди мингизип ат чаптырган. Ошондон Манаска барып ат чаптырып, Манаска жаткан жеринен айтканда кабарды ордунан атып турган. Өзүнүн тарынып жатып албастан ушундай намысына бек туруп, эл жерин бөтөн элге чаптырып койбойюн деп, ушундай атырылып, кырчороосун ээрчитип, ошол жерге келип, анан тойду өзү бийлеп, тоюн өткөрүп, көкөтөйдүн ашын оюндарын уюштуруп, баардыгын ошол жерге меймантоштук эмесин сыйын көрсөткөн да. Мына ошондой болуп, биз дагы азыркы кезекте өзүбүздө биригип, Манастай бир адамды туугармап, анан ошонун астында, ошонун биригүүсүндө мындай чогуу иш кылыш керек да. Азыркы талашып аткан чек арабыздын баары мына ошондон келип чыгып атат да. Нарык бер жагыбыздын баарын биримдигин элге баарыбыз мындай өзбек, тажик дебей баардыгына бирдей карасак, ошондо гана биз мындай баардыгына меймандоштугубузду көрсөтө алабыз да. Рахмат. Көкүрөгүндө кыргыз манасы бар кыргыздын жигитине даңк жана дүңк деп койгула. Рахмат. Уулумдун эле андан ары акыркы айткан сөзүн улантып айткым келип атат.
Не дегенде біз өз үйімізде жақшылық болсын десек, өз үйімізде өнүгүү болсын десек, башкача айтканда Кыргыз мамлекетинде. Біз Кыргыз мамлекетинде ынтымакты камсыз кылышыбыз керек. Эң биринчи Кыргыз эли өз ичинде ынтымакты камсыз кылсын. Кыргыз эли таштын уюлундай, мына түйүлгөн муштумдай, мындай эмес. Түйүлгөн муштумдай болуп биригип, бардыгыбыз ата бабадан бери келаткан салт санаабызды өзчүбүздө бекем өздөштүрүп, бул бир. Экинчи, ушул Кыргызстандагы бардык кошуналарыбызды, башка элдер, өзбек, тажик, уйгур, орус жана башкалардын бардыгы менен ынтымакта жашап, аларды жанагы Турсунбай ака айткандай, алар эң биринчи түшүнсүн Кыргызстанда жашап атканын делип атпайбы. Эми ошону адегенде биз өзүбүздүн ичибизге, өзүбүздүн көңүлүбүзгө ушундай ыйык пикир келиш керек. Биз Кыргызстандыкпыз, биз кыргызбыз. Биз өз мамлекетибизге өзүбүз ээ болушубуз керек. Бул бир. Анан экинчи, кошуналарыбызга ушул идеяларды биз үйрөтүшүбүз керек, беришибиз керек. Жана сиз айтпадыңызбы, ал биздин тилди билбесе, кантип аны үйрөтүшүбүз керек? Керек болсо ошондой учурда ошолордун тили менен үйрөтүш керек. Ынтымак камсыз болбосо өлкөдө өнүгүү болбойт. Мисалы үчүн Сингапур деген кымындай өлкө бар. Ошол өлкөдө көп улуттуу элдер жашайт. Ошолорда коррупцияга баткан өлкө болгон. Ошонун биринчи премьер-министри азыр өзү тирүү 90-дан ашкан Ли Куан Юнун эң биринчи ушу 4 кит деп коет. Ошол киттин бири ишеним, деге ынтымак. Ошол жерде турган малаялыктар, ошол жерде турган индустар, ошол жерде турган кытайлыктар жана башкалардын бардыгы аябагандай мен сингапурлукмун деген идеяга алып келип такаш керек да. Анысыңарын такаганда, анысыңарында биз дагы мен кыргызстандыкмын деген идеяга алып келип такашыбыз керек. Ошон үчүн биз кошуналарыбыз менен дайыма иштөөнү чарчабай уланта беришибиз керек. Аларга Кыргызстанда жашап аткан кыргыз өлкөсү алар үчүн дагы ыйык экендигин, башка жака көчүп кетпегенден кийин, ушул жерде жанаша жашагандан кийин биз бири-бирибизди сыйлап жашашыбыз керек. Мына ушул биздин дагы кошуналарыбыздын дагы ичиндеги ыйык нерсе болуш керек. Мына 1000 жылдан бери Кыргыз мамлекети нечен жолу жок болуп, алсыз болуп көнүп алганбыз. Биздин муунубузда, оюбузда бардыгында эле ынтымак, анан кийин сөз менен чакырсак эле баары келип эле биз менен кучакташып калат дейбиз. Эч качан кучакташпайт. Кыргызстан бай болсо, бир да орус кетпейт бул жерден. Жашоо жакшы боло турган болсо. Кыргыз эли муштумдай болуп биригиш үчүн кыргыздын аскердик доктринасы жайында болуш керек. Кыргызда мыкты коргоно турган, керек болсо атомдук жанагы боеголовкага чейин бир жылдары Ааматов Бегиш жакшы айттылар. Ошондон бери биз боеголовкалардан бери алып алышыбыз керек деп. Керек болсо андан бери биз бардыгын даярдап коюп, анан кийин какайганга какайып, эңкейгенге эңкейип сүйлөшсөк анан болот. Алы жетпеген акыретчил дейт. Молдокелер ооба улуу Куранга түздөлүшүбүз керек. Кудай Тааланын акыретине карап түздөлүшүбүз керек. Башка улуу духовный дүйнөлөр бар экенине карап түздөлүшүбүз керек. Бирок бул дүйнөдө жарым материал, жарым идеал дүйнөдө жашаш үчүн айбанга айбандай мамиле кылып, укпаганды сабай турган болсоң, керек болсо акыл эс кирип кетиши ыктымал. Орустарды Петр бир 25 жыл сабап отуруп, сакалдарын алып анан кырккандан кийин Россия кайрадан империяга айланды. Биз болсо дайым эле үгүт насаат, анан бу аксакал айтып атат, эми биз ошо чечендин тили менен сүйлөш. Чечендер менен мен бирге чоңойгонмун. 56-жылдары чечендин балдары сууга түшө албай калганда, арыктын боюна казыкты кагып туруп, баягыны белинен байлап сууга түшүрчү элекпиз Кыргыздын килейген дарыяларында. Ошолор эми келип азыр 500 000 чечен бүтүн Россияга акыл насаат үйрөтүп атат. Мечит жагынан дагы, курулуш жагынан дагы, идея жагынан дагы Рамзан Кадыров деген чала карышкыр президент бардыгын тизди азыр. Бул эмнеден? Бул жанагы
карышкырлык идеологиянын жана идеянын, чечен идеясынын мусулманчылык менен биригип туруп күчкө киргендигинен болуп атат. Кыргыздарда качан ошондой биздеги мамлекеттик идеология, идеяны жайына келтирип туруп, аскерди, тамак ашты, байлыкты бардыгын мамлекеттин кызыкчылыгын иштеткенде, анан кийин барып туруп кыргыз мамлекетинде жашагысы келип калат. Бул бейиштей тоолор эле дей беребиз. Бейиштей тоодон эч ким качкысы келбейт. Бул жерде шарт болсо, бул жерде мисалы кышкы курорттордон эле бир 4-5 дайым иштеп турса, бул жерден эч ким кеткиси келбейт. Анан биз алсыздын ырын ырдап келатабыз да, мен дагы алсыз бүтүрөйүн дедим эле, азыр намыстандым. Мына молдокелер Куранга такап туруп, бизди наркы дүйнө менен теңдештирип туруп, көзүбүздү ачып атат. Булар эмне үчүн кыйын болуп атышат? Булар бир Кудайдын атынан сүйлөп атат. Кудайдын берген чындыгы менен талкалап атат. Ошон үчүн күчтүү. Кыргыз да ошол Кудайына чыгып туруп, ислам аркылуу, мына 1000 жылдын тегерегинде биз исламдын жанагы Имам Аззам мазхабында, же болбосо Ханафи мазхабында келаткан экенбиз, аны чамбастан туруп эле ошол дин менен. А бирок теңирчилигиңди кайда алып барасың? Теңирчилик деген сөз болгон эмес. Нукура кыргыздын жападан жалгыз Кудайга сыйынган ак дини болгон, ошол исламдын башатында турат. Эгер аны биз чукуй келсек, ал узак тарых. Алардын бардыгы кыргыздын канына сиңген. Ошо бир Кудайга сыйынган өзүбүздүн нукура ишенимибизди мисалы Япониядай, же азыркы Кытайдай, же бир башка бир деңгээлде, мындай синкреттик деңгээлде ошол исламды башына коюп, керектүү орунда улуттук каада салтты дагы туура карманып туруп, биз күчкө тола турган болсок, кыргыз мамлекет жашайт. Ага чейин кошуна менен анан чеченче сүйлөш, анан орусча келбейт орус. Голда Мейирдин бир жакшы сөзү бар. Мындай деп айткан. Биз арга жок айланабызга от чачтык деди. Арабтардын канын төктүк деди. Антпесек еврей кырылып калган атат деди. Еврейдин эң мыкты лидерлеринин бири аял киши Голда Мейир ошентип атат. Биз дагы ошо от чачышка дагы, мамилелешкенге дагы, кошунаң ууру болсо ууру, бөрү болсо бөрү болуп жашаганга көнгөнүбүздү анан кыргыз мамлекети менен эсептешет. Тажиктер бизден эмнеси ашык болчу? Ошол эле арийдин тукуму. Бизден бир тыйын ашык деле эмес, кем деле эмес Кудайдын пендеси. Кичине Эмомали Рахман мындай тыңдуу сунуп койду эле, кечээ келип туруп биздин чек арадан кирип келди. Ошондой кылам деди эле Түркмөнстандын президенти 4 артиллерийский расчет батареяны коюп алып туруп 4 саат аттырган. Символический тиги неменин Өзбек Республикасынын территориясын катары каратып 4 саат ок аттыргандан кийин экинчи өзбек кыңдыбес болду. Күчтүн позициясынан сүйлөш керек Кудайга таянып туруп. Башка жол жок. Рахмат, Мамат аба. Жанагы Тажик менен Кыргыздын чек арасынын тегерегинин баарын эмне үчүн тажиктер ээлеп атат? Кыргыздардын баары чүйдө жүрөт, Москвада жүрөт. Көчүп кетишти, жерлерин таштап кетти, ата бабанын конушун таштап кетишти. Аны келип тажиктер ээлеп салып атат. Бул жанагы Кытайдын эле ползучий экспансиясында нерсе болуп калды. Ошондуктан баягы эсиңерде болсо Казакстанда Оралман деген бир программа иштеген. Чет элде жүргөндөрдүн баарын алып келип, ошол жерде тапканынан ашык пайдасын берип, үйүн берип, жайын берип, кайра өзү туулган жерге жайгаштырган. Мына өзгөчө азыр бизге Баткен жылаңачтанып калды Кыргызстан. Кыргыз жок Баткенде. Берөгөстө тажиктер кирип келатат, басып келип атат. Мурда Кыргыздын контору, колхоздун контору турган жердин жанына келип мектеп салып атат тажиктин жерде. Эмне үчүн ошол жерди минте берсек бастыра беребиз да 2 жылдан 4 күн суу сактагычын тажиктер алып коет биздин жерде. Ошон үчүн могу тышта жүргөн балдарды, тышта жүргөн баткендиктерди алып келип туруп иштетиш керек. Айланайын Баткендин өрүгү менен эле байыт, Мына эчтеке жок деп кыйкырып болчо чыгарып жүргөн менин таластыктарым быйыл жанагы буурчак менен эле байды го. Буурчак менен байып кетишти. Биздин Союздун учурунда деле эл арасында чыгарып акындарды, ырчыларды, агитаторларды чыгарып ушундай ынтымакташкыла, жакшы жүргүлө деп айтчу. Союздун учурунда Байдылда сарына коюпту нарынга жибериптир.
барып акыбалын, элдин жашоо шартын барып түшүнүп келчи деп. Байдылданы алып алышып, малчыларды көргөзүп, жерди көргөзүп, кымыз беришип, ат мингизип алып келген экен. Келгенден кийин Абдымомунов айтыптыр, Байдылдан Нарынга бардым, Тияншанга барып келдим, кандай жер экен деп айтат дейт. Тияншан жери жер эмес, көңүлдө калбайт, бир элес. Жайлоосу гана дебесең, жайгышы барчы жер эмес дептирди. Бул эмне деди чунак баланы, муну Ошко жиберелиз деп Ошко жибериптир. Ошко барганда сыйчыл эл болгага салып, анда-санда жерден чайын берип ушинтип сыйлаган экен да. Кайра келгенден кийин Ош кандай экен деп айтат дейт. Бардык жерге токтодум, барысынан Ош сонун. Чай ичиң деп турушат чаар топу досторум деп. Мына ошентип, ошол учурда биздин улуу акыныбыз Байдылда өзүнүн тили менен элдин ынтымагын, пейилин, жерин ушинтип кабылдандырып алып келген. Азыркы биздин учурда мына кошунам колоң деп биягында Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан турат. Аларды коюп эле өзүбүз элден мурдош ынтымакташыбыз керек. Ичара. Ичибизден бири-бирибизди билип, жаштарга кайтып, тарбиялык маанисин коскоп, мына айтып отурса, Манас эпосундагы ар түрдүү иштерди мына балам козгоду, бул аксакал айтып атат. Негизинен алганда биз жеринен эле дүнүйө жүзүнөн биринчи империя болуп жаралган кыргыз эли биринчи адамдардан деп тарыхта изилдеп айтып атышат. Мына Манас жаңырыгынан көрүп атасыңар. Мына ушуга сыйынып деле биз өзүбүздүн кудайыбызды, бир кудайды колдоп, ошол кудай аркылуу андан кийин өзүбүздүн ички кыргыздын идеологиясы менен жашайлы да. Анан ынтымакташалы. Ана андан кийин тажик менен аны өзбекке тийишели. Элден мурда өзүбүз ынтымакташып. Рахмат. Көрсөтүүнүн демирчүсү Мухтар Өмүракунов аттындагы коомдук фонд. Биз оозубузду куу чөп менен арчыбашыбыз керек. Кудайга шүгүр. Биздин Кыргыздын наркында ушунчалык көп дөөлөттөр иштейт. Кече күнү бир эле нерсени айтып ушул жерде ушундай баягы өзүбүздөн чыгып аз эле токтодук да. Бу тиги дүйнөгө карызы жок кеткен эл ошо Кыргыз. Карызы менен бирөө кетпейт. Карызы барбы ушунун деп сурап туруп, анан карызы жок болсо көмөт. Же барбы? Билесиңерби карызы менен кеткен кишини? Ушундай сонун эл кайда бар? Ушул улуу нарыктарыбыздын бирин аркалап алсак, биздин элибиз мындан дагы улуу, мындан дагы нарыктуу, мындан дагы кемеңгер болот деген тыянакка бир пикирден келдиңиздер деп ойлойм. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Эмки жолоодон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.